9-10 март. Жалпыбыз чыктык. Рамазан айы жалпыбызга маарек болсун деп бири-бирибизди куттуктадык. Эми бүгүн 9-апрель. Жүрөк сыздап, ичибизден кейип, о Аллахым, биздин мына ушул бир айлык орозобузду кабыл кыл. О Аллахым, биздин күнөөлөрүбүздү кечир. Биз мына ушул кыска убакыттын ичинде ифтар кылдык, жакшы бата тилек кылдык. Ошолордун жалпысын кабыл кыл деп жүрөк сыздап, өкүнүп, мусулмандар кайгыга баткан кез. Ошол үчүн сахабалар, табииндер, жалпы эле мусулмандар Аллахумма баллигна Рамадан. О Аллахым, кийинки Рамазан айына бизди жеткире көр деп дуа кылышчу. Мына ушул кайгы санага батып жаткан мусулман үчүн Кудай Таала орозо айт берди. Бул майрамда, бул айтта жалпыбыз бири-бирибизди кучактап, бири-бирибизди куттуктап, бири-бирибизди кечирип, бири-бирибизден кечирим сурап, бири-бирибизге белек берип, үй бүлөнүн алдында, жора жолдоштордун алдында, кошунанын алдында баарыбыз бири-бирибизге кичпейил болуп, кечирим сурап, айтыңыз маарек болсун. Туткан орозобузду, жалпыбыздын кылган ибадатыбызды кабыл кылсын деп бири-бирибизге дуа бата тилектерди беребиз. Андыктан кирип келген жалпыбыздын айтыбыз маарек болсун.